жандуу аткаруу менен башталган жыйын 2023-жылы берилген тапшырмаларды аткаруудагы артыкчылыктуу иштеген кызматкерлерге, бөлүмдөргө жана бөлүмчөлөргө түрдүү номинацияларды берүү менен улантылды. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коомдук тартипти сактоодо өзгөчөлүктөргө ээ болгон кызматкерлер мыктатылды. Февралда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан жалпы элдин коопсуздугуна жана өлкөнүн ички коомдук тартибин мындан ары чыңдоо максатында 7 приоритеттүү багыт боюнча натыйжалуу иш-чараларды алып баруу тапшырмасын койгон. Бул боюнча биринчи орунга Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмү тандалып алынды. Иштөө шартын жакшыртуу максатында 8 милициянын таяныч пунктун капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөнбүз. Андан сырткары жол кыймылдык коопсуздук кызматынын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдүк. Андан сырткары Талды Булак айыл өкмөтүндө жана Сейдикум айыл өкмөтүндө 2 милициянын таяныч пунктун жаңыдан куруп бүтүрдүк. Бүгүнкү күндө биз райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп атабыз. Кылмыштуулукту 20%га, кылмыштуулуктун бетин ачуу 20%га жогорулаттык. Облустагы мекеме ишканалардан айырмаланып аталган башкармалыкта бул кызматта иштеп кеткен ардагерлер менен биргеликте иш жүргүзөт. Тажрыйба алмашуу, улуулук насаат, жаштарга жол көрсөткөн ардагерлер кеңештери үчүн да сынак жарыяланган. Сузак районунун ардагерлер кеңеши 2-орунга жетишип сыйланышты. İşlep жаткан кызматкерлер менен тыгыз байланышта иштешет. Алардын кандай көйгөй, эмне маселе болсо келишет, жолугушуулар өткөрүлүп турушат дайыма. Андан кийин жаш жетелек балдар менен иштеген инспекторлор менен кошо мектептерде болушат. Аларга кеп кеңештерин айтышат. Кыскасы ички иштер бөлүмүндө кандай иш-чара өткөрүлбөсүн ардагерлерсиз өткөрүлбөйт да. Өткөн жыл аталган башкармалыкта ийгиликтүү жылдардан болду деп айтууга негиз бар. Техникалык жактан жакшыртуу аракеттеринин артында жалпы 34 техника алынды. Бул кызматкерлердин ишинин сапаттуулугун арттырууга негиз болуп бере алды. 34 автоунаа алынды, кызматтык автоунаалар. Бул демөөрчүлөрдүн биздин министрдин демилгеси менен демөөрчүлөр тарабынан келип былтыркы жылы тапшырылды бары. Атап айтып кетсек, Сузакка 12 автоунаа тапшырылды. Биздин ППСке 4 спринтер тапшырылды көп орунда. 2023-жылдын 12 айында кылмыш иликтөө багытында өндүрүштө жалпы 2325 кылмыш иши катталып, анын ичинен 1691, тактап айтканда 300гө көп кылмыштын бети ачылган. Кылмыштын бетин ачуу былтыркы жылга салыштырмалуу 14,2%га жакшырган. Былтыркы жылы кылмышты иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Атайын операциялар отрядынын кызматкерлери менен биргеликте Камчы Асанбектин кылмыштуу тобунун 4, ар кандай кылмыштуу топтун 2 мүчөсүн кармашкан. 22 жылга караганда 23 жылы 14,2%га жогорулаган. Бул жогорулган кылмыш иликтөө жаатында болгон, андан тышкары областыбыз аймагында болгон оор жана өзгөчө кылмыштардын бардыгын 100 деңгээли 100% ачылып, азыркы күндө область ичинде өзгөчө оор кылмыштар жана ачылбай калган кылмыштар жок. Кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздук, сервистик тейлөө багытындагы аракеттер мындан ары да уланып, ошону менен катар уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү, коррупция, үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, союкулук менен алектенүү боюнча ыкчам иштерди жүргүзүү милдети да 2024-жылга карата коюлду. Гүлжан Амандова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.